Саламатсызбы, биздин программабызга кош келдиңиз. Көптөн бери сизди ушул сизден интервью алсам деп мындай кыялданып жүргөм да, себеби мен мындай сизди ар тараптуу инсан катары баалап келем. Анан кийин ошол биринчи сиз жомокторду жазасыз балдарга арнап, анан ошол кандайча ушул жомок жазып калдыңыз? Ошондон баштайлычы. Эми негизи кичинекей кезимен эле жазуучу болом деп кыялданат элем да. Анан жазуучу болом деп өзүм ойлоно берет элем, бирок мындай балдарга жазам деп эч ойлобойт элем да. Бирок ушундай кыялдарым бар болчу да. Мен китеп жазам, жазуучу болом деп эле өзүм ошентип айта берет элем. Анан кийин балалуу болгон соң ошо балама жомокторду айтып берип калдым да. Анан жомоктор бүткөн соң өзүм эле оюман чыгарып бир нерселерди айта берет элем. Анан ошентип бара ушундай балдарга, кичинекей балдарга билим берүү тармагында иштеп калып, анан ошо бизде Кыргызстанда кыргыз тилинде болгон жомокторду окуп анча деле жактырбадым да. Анан карап, эми ар кандайлары бар, жакшылары да бар арасында. Анан ошо өзүм жазган жомокторду эстеп, анан ойлодум, эми андай деле жаман эмес окшойт деп. Бирок ошентип Эмнеге жактырган жоксуз? мисалы үчүн мындай эми мен кайсыл бир авторду айткан жокмун, бирок мындай жалпысынан алганда мага жакпаган нерселери менин оюмча мындай балдарды көп түрлүлүктү кабыл алууга, башка маданиятты кабыл алууга үйрөтпөстөн бир кандайдыр бир басынткан жерлери бар болчу да жомоктордучу, же коркуткан ушундай. Анан ошону карап ошондо түшүндүм да, ошол долбоордо иштеп жетип, жомок аркылуу балдардын аң сезимин өзгөртсө болот экен жакшы жакка депчи. Анан өзүмдүн жомокторумду эстеп, ошолорду бир нерсе кылса болот окшойт деп бир топ жыл жүрдүм да. Анан ошентип барып, анан кийин жазып баштадым да. Экинчи балам төрөлгөндөн кийин мынтип кагаз бетине түшүрө баштадым, бирок эч кимге, балдарымдан башка эч кимге айтпайт элем. Анан ошо кийин жакында эле бир 3 жыл мурун ошо басып чыгарылды. Өзүңүз ошол бала кезиңизде жомок угуп чоңойдуңуз беле? Ооба, үйдө абдан көп китептер бар болчу. Ата энем көп көңүл бурат эле. Өзүбүздө китеп саткан дүкөн жанында жашачубуз. Анан жаңы китептер келер менен үйгө чалат эле. Ошол дүкөнчүлөр, анан биз барып китеп тандачубуз. Анан атам, апам дагы көп жомок айтып берчү. Сиздин жомоктордогу ошол каармандар бүгүнкү күндүн эле каармандарбы, же болбосо чындап эле жомок дүйнөсүндөгү каармандарбы? Мисалы, азыркы заманбап каармандарды аралаштырдыңызбы деп сурайын деп атам. Ар кандай ошондой жана сыйкырлуу жомоктор деп коет го, андайлар да бар кандайдыр бир бул дүйнөдө жок нерселер да бар, жомоктор. Каармандар да ошондой, бул дүйнөдө жок адам да эмес, алар. Анан кээ бирде болсо прототиптер бар. Андайлар дагы көп да. Бирок мындай негизи жомоктордун бардык жомоктордо каармандардын прототиптери бар, мындай карап көрсөчү. Бирок ар кандай кээ бирде аттарын дагы өзгөртпөйм. Ошондой китептерим бар да. Ал көбүнчө жомок эмес, кичине чоңоюп калган балдарга аңгемелер. Бирок жалпысынан ар кандай мындайлар, сыйкырдуулар бар. Анан чындыктан келип чыккандар дагы бар. Негизи темаларды каяктан аласыз? Идеяларды каяктан аласыз? Ар кандай кээ бирде бир жомогум бар. Мына 4 бурчтуу өлкө деген, ошол мончодо жатсам ошондо оюма келди эле да. Кээ биркилери машинада жүрүп баратканда келет. Анан кээ бирде ар кандай болот да. Кээ бирде бир нерсени көрүп, ошону эстеп калып, бирок жомок жаралбайт да. Анан башка жактан башка нерсени көрүп, анан ошентип сюжет чогулат да бара-бара. Ошондон ар кандай, кээ бирде бир уюмдар же адамдар кайрылат. Ушундай темага жомок керек деп. Анда атайлап отуруп алып ошого жазам. Негизи атайлап жазган кыйыныраак болсо керек, э? Жок, андай деле эмес деп эсептейм. Эгерде эми бүт эле тармактарда ошондойго такай иштей берсең, жеңил эле болуп калат да. Жазуу мындай
калем кармаган деле ошондой деп эсептейм да. Көп иштесең оңойлуу болуп калат да. Ошондуктан эгерде ушундай буйруктар болуп калса, мисалы үчүн ала качуу боюнча же жана ооруларга чалдыккан балдар боюнча китептер бар, ошолорго кичине жашоосун жеңилдетиш үчүн эмоционалдык жактан. Азыр мындай биринчи коркчумун, азыр эч коркпойм, ала берем. Анан негизи баягы изилдөөчүлөр айтат экен, балага күнүгө бир жарым саат убакыт бөлүп, анан жомок окуп берсе, анын баягы аң сезимине абдан жакшы таасир берет депчи. Анан сиз өзүңүз балдарыңызга атайын күнүгө убакыт бөлүп жомок окуп бересизби? Ооба, окуп берем. Анан үйдө китептер көп, өздөрү менен өздөрү да окуй берет. Анан эжекеси бар, аларды караган, ал окуп берет. Анан мен келгенде кечинде келсем, балдар алар китепке абдан көнгөн да. Кечине келсем, кайра мени уялтып, мама, соткаңды ары алып койчу, китеп окуйлу деп ошентишет да. Анан көп окуйбуз китеп. Анан сиз ошол бир эле балдар үчүн баягы жомокторду жазып эмес, антрополог, анан искусство таануучу, иш кылып мындай ар тармактуу өзүн өстүргөн адамдардан экенсиз да. Анан кийин мындай ушул нерселерге кантип келип калдыңыз? Эми булар мындай чындап келсе бири-бирине жакын эле нерселер да, андай деле таң калыштуу эмес. Мисалы үчүн мен гидротехник болуп, анан дагы билбейм жазуучу болуп, анан дагы ашпозчу болсом, ар кайсы тармактар болуп, анда мындай таң калыштуу болмок да. Булар болсо бири-бирине жакын эле, мисалы үчүн искусство таануучу, анан жана антропология, жазуучулук бардыгы тең. Эми антропология жок, бирок калгандар бүт эле искусство тармагында да. Ошондуктан андай деле биринен бири алыс нерселер эмес да, менин оюмча. Демек сиз мындай өзүн өзү өстүргөн жаштардан экенсиз да? Дайыма изденүүдө жүргөн. Андай деле атайлап изденүү, аябай бир нерсе кылып ийейин дебейм. Эми жана биз айтабыз го, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет депчи. Менин көп профессионалдык жактан өнүгүүм ошо ишке байланыштуу болуп калды да. Бул деген эми акча табуу маселеси курчтуруп эле, ошондуктан улам бир кесипке болуп ушундай болуп калды да. Көптөр элестетет, атайын аябай өнүгөм деп барып бир нерсени окуп ушинтип аткан экен депчи. Андай деле эмес, бул эми жөнөкөй эле жашоо да. Анан негизи ошол баягы аймактарды кыдырып, айылдарды кыдырып, ал жакта да бир топ изилдөөлөргө катышып келет экенсиз. Кызык нерселер бар бекен? Эми айылга барган, айылда жашасаң шаарга барган кызык. Негизи эле жаңы жер кыдырган абдан кызыктуу болот го. Анан эми мен айылга барганда бир чет өлкөгө чыккандай болбойм же башка жакка баргандай болбойм да. Өзүм айылда эле чоңойгом да, ошондуктан үйгө эле баргандай болом да. Бирок канча 16-17 андан көп жылдан бери шаарда жашап калдым да. Ошондуктан айылдын жашоосун эми сагынам да. Анан ошондуктан сүйүнүп эле барам иш сапарларгачы, көбүнчө изилдөө кылып барам да. Анан эми кызыктуу дегенде баарынан кызыктуусу бул адамдар, анткени бүт айлана чөйрөнөнү адамдар жаратат да, жаратылыштан башкасын. Ар кандай кызыктуу да нерселер болот, кайгылуу нерселерди да көп көрөсүң, өзгөчө балдарга байланышкан. Көп эле нерсе болот кызыктуу. Жеке өзүңүз үчүн эмне тажрыйба ала алдыңыз? Изилдөөчү катары мен негизи ушу изилдөө тармагына кетип калгана абдан сүйүнөм, анткени мен ушул жашоону көрүп, серепте жүргүзбөсөм көп нерселерди түшүнбөйт элем да. Өзүм ошентип ойлойм да. Анан изилдөө кылгандарым аябай көп нерсени мен үчүн түшүнүктүү кылды да. Анан көп окуйсуң да изилдөө кылыш үчүн, бир теманы ачып бериш үчүн болгон адабиятты окуйсуң, изилдөөлөрдү кыласың, анан материал чогултасың. Ошондуктан изилдөөлөр абдан мага жардам берди чыгармачылык жаатында дагы. Эми китептер ар кандай да, кээ бирде бир адамдар менен таанышып, өзгөчө бир балдар менен таанышып, ошондон жаралып калат идея. Кээ бирде аябай чарчап турганда, бир башкача сезип турганда жаралат. Ар кандай эле болот негизи. Мисалы үчүн бир жомогум бар, ал жерде түнү машинанын ичинде отурсам, алыстан мындай бир чекит баланы чоңоюп келип, фара чоңоет да.
Анан ошондон бери жаркын деген жомок жаралганда, ал ошо катуу ооруп аткан кыз кичине түш көрөт да, өзүн ошондой кичинекей жарыкмын депчи. Анан коркуп өчөйүн деп, анан бирокта жанып кетет да, апасынын сөзүн угуп. Ал атайын ошо ооруларга чалдыккан балдарга арналып жазылган да. Анан ошондой ойлор бар, мисалы үчүн. Анан түшүнөн ойгонуп, анан атасы менен апасы менен маек курат. Анан мисалы үчүн мындай китеп бар, Бугу эне деген. Муну деген мен ошо сүрөтчү Жумгунун сүрөттөрүн көрүп, анан ошого сунуштадым эле. Мен балдарга ылайыкташтырып, жана Бугу эне деген уламышты балдарга жазалы, кичинекей балдарга депчи. Анан ошо даяр сүрөттөрдү алып, ошолорго аябай жөнөкөй кылып, анан балдарга ылайыкташтырып жазгам. Анан дагы жетпеген сүрөттөрүн жум кошуп койгон да. Ушундай ар кандай эле жаралай берет. Китепти басып чыгараардан мурун өзгөчө мындай сүрөттөргө чоң көңүл бурам да, анткени азыркы балдар негизи эле адамдар мындай визуалдык жак менен кабыл алат да, өзгөчө балдар, алар көбүнчөсү окуганды билбейт да. Ошондуктан сүрөтчүлөр менен иштөөгө абдан чоң көңүл бурам. Анан биринчи сүрөттөр тартылгандан кийин балдарга көрсөтөм, өзүмдүн балдарыма көрсөтөм, короодо ойноп жүргөн балдарга көрсөтөм. Анан карайм да, алардын кандай реакциясын карайм балдардын. Анан карап, анан мындай көп кызыгуусу жок болсо дагы өзгөртүүгө аракет кылам, ушундай да. Мисалы үчүн бул сүрөт менен болсо, китеп болуп чыга электе эле балдарым күнүгө сурайт эле, айтып бер депчи. Анан ошондон жагат экен деп, анан биринчи чыгараар менен эле эч калбай калды да, китеп сатылып кетти. Өзүңүз негизи сүрөттө тартат экенсиз, бирок мындай айтып отурдуңуз да, баш оту менен киришпей атам депчи. Анан эмне себептен убактыңыз жетпей атабы? Убактым жетпейт, анан ага дагы убакыт да керек, аракет керек, чоң аракет кылыш керек. Ошого кол жетпейт да. Анан өзгөчө бизде жакшы сүрөтчүлөр абдан көп да. Ошолордун сүрөтүн көрүп мен ойлойм да, бар болбой эле коеюнчу. Ушундай жакшы сүрөтчүлөр турганда деп. Бирок кээде абдан тарткым келет, анан отуруп кичине тартам. Бирок сүрөтчүмүн деп айта албайм, албетте. Студенттикте сүрөт тартчубуз да, биздин кесибибизге кирет эле сүрөт тартуучу. Анан кээде отуруп тартып калам, рахаттанам да сүрөт тартуудан. Бирок мындай сүрөтчүмүн дегенден алысмын. Анан негизи ошол кыялдарыңызда дагы эмнелерди кыялданасыз? Балким дагы башка кесиптерди өздөштүрүп, башка илимдерди да өздөштүргөнгө ойлоруңуз барбы? Кыялдарымда негизи көбүрөөк жазгым келет да. Азыр ишиме байланыштуу көп убакыт бөлө албайм. Кечкисин эле же дем алыш күндөрү эле, калган убактарда көбүнчө иш менен өтөт. Анан ошо көбүрөөк жазсам деп, көбүнчө эле ошол тууралуу кыялданам окшойт. Жомоктордон башка дагы чоң чыгармалар жазгыңыз келеби? Ооба. Негизи айтып атпаймынбы, мен кичинекейимде жазуучу болом деп, ошо кичинекейимде эле бир аңгемелерди элестетип, сюжетін ойлоп ушинтет элем да. Анан азыр деле оюмда бар, бирок кичине мынтип иштеп баштадым, бирок ал чоң жумуш да. Ага кандайдыр бир терең кирип, отуруп, убакыт бөлүп, ойлоруңду ошол жака жумшап отуруш керек да. Анан ошондойго азырынча мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан мындай жок дегенде майда чүйдө болсо да бир нерсе жазып турайын деп, кыска аңгемелерди жазам азыр. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Сиз үчүн мындай чек коесузбу? Бир жылда монча жомок жазышым керек, же болбосо андай чек койбойсузбу? Мындай сиздин бул баягы чыгармачылык эрүүңүзгө жараша болобу? Кандай пландарыңыз бар? Пландаштырганда негизи чек коем өзүмө. Анткени эрүүгүм качан болот деле жата берсең иш бүтпөйт да, ошондуктан чек койгонго аракет кылам өзүмө. Ушул жылы бир жаңы китептер даярдап койдум эле, балдарга жомокторду. Ошолорду чыгарайын деп пландаштырып атам. Андан тышкары негизи ошо жайылтуу боюнча иштеш керек да. Анткени азыр көбүнчө эле Бишкекте да китептердин баары, анан ошолор айылдарга жетсе деп кыялданам. Андан тышкары башка тилге которуп берели деген сунуштар бар. Анан алар менен да отуруп иштеш керек, ошого эч убакыт табылбайт да. Негизи ошонун үстүндө иштесемби деп
ошондой ойлорум бар. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик, баардык кыялдарыңыз, пландарыңыз орундалсынбы? Чоң рахмат. Мектептериңиз качан чыкты эле? Негизи баш аяк. Жок, Сонун экен.